Саламатсыздарбы. Оду Геошондо программасы. Бишкек мэрінің миллетін атқарушы Балбақ Түлебаевтың бұл қызметті иштегеніне екілі ай болғанына қарабай, ал бүгін журналистермен жолығып, жыл жиынтығын шығарды. 1,5 миллион адам жашаған шаарда миллиондогон маселе бар. Өлкөнүн калган аймактардын калкыдагы өз маселелеринин көпчүлүгүн Бишкек аркылуу чечет. Bir кезде Кыргызстан агрардык өндүрүш республика эле. Азыр болсо дөң өндүрүмдүн жарымына жакынын тейлөө тармагы берет. Бирок ал бул тармак эбегейсиз өнүгүп кеткендиктен эмес, өндүрүш дээрлик жоголгону менен байланыштуу. Завод фабриканын көпчүлүгү жабылып, мурдагылар ээлигин заңгыраган цехтерде азыр соода же көңүл ачуу борборлору жайгашып калгандыктан жаштар өндүрүш эмнекенин билбей да калды. Bir кезде Бишкек өтө жашыл шаар болгон. Азыр болсо бийик имараттар чакчылекей курулгандыктан табигый аба алмашуу жолдору да бузулган. Курулуш жыткычтык менен жүрүп жатканын куруучулар деле өздөрү түшүнөт, бирок пайда деген адамды эмне гана кылдырбайт. Бүгүн УКМК курулуш боюнча мурдагы вице-мэр Мирлан Амантуровдун кармалганын билдирди жана Балбак Түлөбаев ага да токтоло кетти. Просто мы должны жить по закону. Биз жөн гана мыйзам боюнча жашап иштеш керекпиз. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына баш ийип аракеттениш керек. Кандай болгондо да бул биздин милдетибиз. Ошондуктан силер уккан акыркы кылмыш иштери адамды кейитет. Мына Амантуровду кармаптыр. Мен абдан капа болдум. Который сегодня вы видите, что Амантурова задержали. К сожалению, мне очень больно смотреть на это. Унаа маселеси дагы Бишкек үчүн өтө сезимтал. Шаар тургундары мен шаардын өзүн маршруткалар барымтага алып алгандай. Шаар турмушунун ыргагын ошолор аныктайт жана шаар калкынын маданияты да ошолорго ылайыкташып өзгөрүп кетти. Муниципалдык унаа дагы ага туруштук бере албай маршруткалардай болуп калды. Түлөбаев шаар унаасы газга которулат деди, бирок андан башка да маселелер көп. Повышение тарифов транспорта и другие тарифные политики — это Горкеңешевский, не мое. Унаа тарифтери жана дегеле тариф саясаты бул шаардык кеңештин иши, биздик эмес. Мэрия өз эрки менен бааны жогорулата албайт. Муну шаар кеңеши менен бирге чечиш керек. Айрым директорлор болсо макулдашпай туруп эле билдирүү жасап жиберишет. Алар андай нерсенин баарын биз менен кеңешип жасаш керек. Анткени андай иштер шаардагы абалга саясий таасир берет. С нами. А то некоторые заявления, они влияют на политическую обстановку в городе. Жолугушууда албетте экология маселелери көтөрүлдү. Анткени акыркы апталарда Бишкек абасы эң бузулган шаарлар тизмесинде такай биринчи орундарга чыга баштады. Студенттик жылдарын Стамбулда өткөргөн Түлөбаев ошол кезде шаар мэри болгон Режеп Тайып Эрдоган шаар унаасын газга өткөргөндөн кийин Стамбулдун абасы тазарганын көргөн. Бирок Бишкек абасын бензин же дизель эмес, көмүр бузуп жатат. Шаардын кир болушунун бир эле себеби бар. Ал көмүр. Болду. Эң негизги себеби көмүр. Эгер биз көмүрдү токтотсок, көмүрдүн качествосын, түтүн чыгарган, жанакы исти чыгарганын азайтсак эле оңолот. Эң негизгиси көмүр. Мына жайында карасаңар абанын булгануучулугу аз эле. Бул машинеден. Тесттин кээ жайында көп жагылбайт. Ал эми кышында эң негизги биринчи себеби көмүр, экинчиси машина кошулуп атат, үчүнчүсү аба. Жолугушууда бир топ башка маселе да козголду, бирок Балбак Түлөбаев өзү бир маселени өзгөчө белгилеп кетти. Айрым адамдар чоң кызматка дайындалганда карапайым калкты теңине албай, өзүн өзгөчө чөйрөнүн мүчөсү катары сезип, такыр башка иштерге берилип кетет. Аларды сындагандарды болсо көрө албастык катары түшүнөт. Түлөбаев бүгүн 2 айлык жогорку кызмат аны бузай элек экенин көрсөттү. Менин тагдырым, менин отурган макамым ким сөксө да көтөрүшүм керекмин. Ким чапса да кечиримдүү болушум, менин ордум ошол. Мен 1,5 миллион кишини башкарганга аракет кылып атам мен. Анын сөккөнү да бар, урганы да бар, өпкөнү да бар, мактаганы бар, жаман көргөнү бар. Менде душман жок, мен душман күтпөшүм керек. Бузулган шаарды бузула элек адам оңдой алар бекен. Же ошондо. Саламат калыңыздар.